Birinchi temасы мындай экен. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem al görkünde de, münözünde de özgöçö. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdan sılık, adamzat içindeki en görküm zat ele. An har bir sapat özgöçö olup, жүрүм туруму кемчиликсиз, адамга жол көрсөткөн үлгүлүү башчы болгон. Биз бул заманда бул жерден ала турган өтө көп сабактарыбыз бар туугандар. Бул жерде айткан эле пайгамбарыбыздын абдан сылык болгондугун айтып атат. Чындыгында мисалы жана көптөгөн мисалы интеллигенция деп коет. Интеллигенция дегени бул илим билимдүү адамдар жөнүндө айтылат. Мисалы муалимдер, ошол врачтар, ошол эле мезгилде мындай айтканда маданият тармагында жүргөндөр турабы? Ошол эле мезгилде мисалы жанагындай бир адамдарды башкаруу тарабында жүргөндөр, булардын баардыгына бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын окуп чыгыш негизи важип деп билем менчи. Милдеттүү түрдө окуш керек. Мейлі ар бир эле профессия берилген болсо, ошол профессиянын аркасында этика, эстетика деген нерсеси бар. Врачтын этикасы, муалимдин этикасы, туурабы? Ошол эле милиция кызматкеринин этикасы, кызматкердин этикасы деп ар биринин өзүнүн этикасы бар. Ошонун ичинде ала турган нерсе бул өзгөчөсү, бул ар бир абдан сылык болгону жакшы. Көчө күндө эле мен аэропортко түшүп, бияктан Бишкектен түшүп, анан биз кулагыбыз эмне укпай калыптыр, биринчиден 20-чыга чейин түшкүлө деп айтыптыр. Бирок биз ар жакта сүйлөшүп отуруп, анан түшүп келатканыбызда, мындай ошол жерде бизди белетке отургузаткан адам, мындай жана белет айрыйт го, мында карап туруп эмне дегенде мында чочуп кеттим дечү. Даже эмне уккан жоксуңар? Сен мында ушундай айтканда самолетко түшкүм келбей калдычы. Мындай, аны айтып кечирип коңуз эми. Биз кулагыбыз кичине чалбай калыптыр, кичине карап барткан окшойбуз деп тамашаласам, мындай бир мындай дагы деле болсо мындай да. Адамдын субханалла жүзү болгон жерде, мисалы, мен кыргыз болсом да, мисалы, башка мамлекет болсо башкача сүйлөйт беле дейм да. Бирок биз болсок да, биз адамга да адмеге сылыктуу мамиле этика керек. Ошол эле мезгилде бизде көп жерлерде мисалы эс алып борборлорунда, ошол эле дүкөндө, бүт сатуу жерлерде бизде сылыктык жок да. Алсаң ал, кылбасаң кыл, турсаң жыл дейт да. Көрдүп кандай нерсе. Мындай кээ бир убакыттарда сылыктык бул момун мусулмандын негизи аябай чоң бир эталон болуш керек да. Балаң менен сылык мамиле, аялың менен сылык мамиле, турабы? Пайгамбарыбыздан алуу керек да мунучу. Мен кийин иншалла бир окуялардан сизге айтып берем. Аллах Таала аны өзгөчө кылып жараткан, ичи да сырты да көркөм, жүзү нурлуу, жүрөгү таза, сымбаттуунун сымбаттуусу көркөмдүн тээ чокусунда турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч кимден эч нерсе үйрөнбөгөн жана сабак албаган. Себеби Алла Таала ага өзү үйрөткөн. Жер менен асмандын ээси болгон Аллах өзү муалимдик кылган. Ал эми кимден үлгү албаган, ал эч кимден үлгү албаган, эч кимдин жолун жолдобогон, эч нерсе окшошпогон зат болчу. Ошондуктан Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сен биздин көзөмөлүбүздөсүң деп айтып аткан. Мынакей. Демек, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахым мага адеп ахлакты эң көркөм түрдө үйрөттү, мен адептүү кылды деп көркөм адебин Аллахтан үйрөнгөндүгүн баса белгилеп айтып турчу дейт. Көрсө, бул адеп ахлак деле кээ бир убакыттарда адамга бир мындай бир хадия болуп, бир өзгөчө бир башкача жол менен да берилиши мүмкүн экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын адамдардын арасындагы аларга кылган мамилеси ушунчалык көркөм болгондугунан кээ бир адамдар алардын жанында туруп уялышчу экен. Жахилият доорунда качан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбар болуптур дегенде өзгөчөсүн каралышы Меккенин элинин көпчүлүгү Мухаммад пайгамбар болуптур десе, баары ушундай айткан экен, ал пайгамбар болгонго лайыктуу деп айткан экен да. Ал пайгамбар болгонго лайыктуу деген экен. Эми карагыла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болдум деп келген мезгилде Хадича энебиз радиаллаху анха, Алла аны разы болсун, машалла, сен пайгамбар болгонго татыктуусуң деди.
Antkeni sen жетимдердин башын сылайсың. Кедейлер менен бирге тамактанасың. Sen адамдарга жардам берүүчүлөрдөнсүң. Улууларды урматтайсың, кичүүлөрдү ызаттайсың. Бул коом сендей пайгамбарга муктаж, сен пайгамбар болууга ылайыктуусуң деп аткан. Адамдын көркөм сыпаты сиз менен биздин сыпатыбыз. Адамдын сөзсүз бир мындай айтканда даражасын көтөрүшүнө себепкер болот. Мен көчө бул жерде мен теңчү балам бар, ошол баласы үйлөнүптүр. Анан мындай деп отуруп калды да. Мен өзүм билбей калдым дейт. Кантип мен балам үйлөнөм деди, мейли алып кел деди, алып келди. Анан бүт кошунанын бардыгы тең менин үйүмө келип калышты дейт. Мени эчтеке кылдырбай эле өзүлөрү тосуп, келин как будто субханалла коро толо бир туугандарым жүргөндөй тозуп салышты дейт. Өзүм билбей калдым дейт эмне болгонун. Анан мен айтып атам да, сеникин ушундай болмок сен. Анткени сен адамдар менен дайыма жакшы мамиледе жүрөсүң. Сен кимдикине жакшылык болбосо ошонун кызматын кыласың. Сен бирөөнүн көңүлүн ооруткан эмессиң. Мына Алла Таала сага көрсөттү сен жакшылыгыңды деп атам да. Эгоист болсоң, бирөөнү жамандаган болсоң, аркушакчы болгон болсоң, бирөөнү жардам берсе барбасаң, бирөөнү кол кабыш кылбасаң, сен кантип адамдардын арасында кадыр барктык ээ болмой элең турабы? Мынакей көчө кечинде эле мен айтып атам, өзүм ооз менен айтып атам да, сен жакшы адамсың. Ошонун себебинен сен кошуналарың бардыгы тең, сен ал кедей эмес, между прочим. Ал субханалла бир мындай бир көчөдө калган бирөө эмес. Ал каштак эмес. Карасаң кандай нерсе? Аллах Таала анын жакшы кылган амалынын берекеси менен бул дүйнөдө эле даражасын аз көтөрдү. Пайгамбардык сапат деген ушул да. Адам биз намаз окуп, орозо тутуп, ажылык кылып, бирок эгерде чын-чын келгенде мусулмандык сыпатыбызды өстүрбөсөкчү, бул дүйнөдө субханалла биз өтө кыйнап калабыз. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте да кыйналабыз. Көркөм сыпаттуулар үчүн, көркөм мүнөзү жакшы адамдар үчүн Алла Таала бейиште өзгөчө үй даярдап койгон. Силер дейт, асман менен жерден чоң болгон бейишти көздөй умтулгула, бири-бири менен жарышкыла дейт Аллах. Ана мен субхана бир жолу устандан сурадым, устаз, жарышканда намаз окуп жарышалыбы, нафил ибадаттан, орозодо дейт, айтып, жок, жакшы мүнөздүү болууга жарыш керек дейт. Жакшы мүнөздүү болгонго. Адам ибадат кылып, денеси көнүп калышы мүмкүн экен да. Бирок адам өзүнүн нафсисин тепсептип башка бирөөнүн жакшылык кылуу бул оор экен да. Мисалы мен айтып берем да, бай адамдан байлыгын алыш оңой, билесиңерби? Ал проблема эмес, мен деп чыгарып кое берет. Бирок убактың бар десе, убактым жок дейт турабы? Анын убактын ала албайсың. Байкайсың ушундай. Эми текебер адамчы, текебер адамдан, анындан, жүрөгүнөн тетиги адамдан кечирим сурап койчу деген өтө оор экен да. Турабы? Ошол себебинен адамдын чыныгы сапатка келүү үчүн сиз менен бизчи өзүбүздүн ички дүйнөбүздү оңдошубуз керек экен. Кимдин ички дүйнөсү оң болбосо, ибадаттан, муамалаттан, муашшараттан эч качан субханалла рахат ала албайт экен. Жашоо ушундай экен. Пайгамбарыбыз эң нурлуу, эң сүйкүмдүү, боорукер, жарык жүздүү инсан болчу. Мен дайыма айтам, калпаңды көтөрүп койчу, баарыңар кепканы басып жатам, көтөрүп койчу кепканы, чорныйларга окшобой дейм да. Адамдын пешенеси менен да карасаң, пешенеси менен. Адамдын пешенеси менен билесең болот да, ким бул чекеси ачылып туруу менен билсе болот экен адамдычы. Керек болсо тамакты айтканда биз мындай айтабыз го, аш жебейбиз, биз каш жейбиз дейбиз турабы? Адамдын ушундай нурлуу болуп турса, пешенеси ачык болуп турса, жаркылдап тура турган болсочу, машалла. Мына эркектер отурасыңар да, аялыңар жаркылдап турса, үйүң жыргалып отурабы? Конок келет, үй бүлөң келет, ушундай нерсе келет. Мондоп турат болсочу. Тууганың качат, өзүңдү качасың акырындачы, үйгө киргиң келбейт турабы? Ошол себептен айтат экен, пайгамбарыбыз бир бай нурлуу деп аткан нерсе карасаң, туура балким пайгамбарыбыз башкача нурлуу болчу. Анын жанында сахабалар пайгамбарыбызды карап, дайыма пайгамбардын жанында турушкан. Бирок көбүнчөсүнөн пайгамбарыбыз кандай эле дегенде көпчүлүгү жооп бере алган эмес экен да. Асан Үсен, Хасан Хусейн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын неберелери ушундай бир сахабалардан пайгамбарыбыз кандай эле десе, баардыгы пайгамбар нурдуу эле деп коюшат экен да, болду.
Анткен себеп эмне экен? Пайгамбарды карагандан уялышкан экен да. Пайгамбарыбызды карагандан уялышкан экен. Анан bir күнү Хинд радиаллаху анхудан Асан сөз айткан, Хинд, сен ушу пайгамбардан өтө көп жакшы жүрдүң эле, ушу пайгамбардын сыпатын айтып берсе, аны ушу айтып атканда, эң нурлуу, эң сүйкүмдүү. Карасаң, боорукер, жарык жүздүү инсан болчу. Бизде азыр боорукерликти эмне дейт? Алсыз сапаткар көрөбүз. Анан мындай сөз чыгып калганда, боор оорусаң боорго тебет депчи. Biz adamlara boğurker, bol elekten burada aytабыз, al boğurga tebet депчи. Же болсо бир нерсе боорукерлик кылып коюп туруп, ал адамдан биз ошол нерсе мага кайра боорукерлик кылыш керек деп күтөбүз да. Мен дайым айтып жүрөм, бирөөнө кылдыңбы жакшылык, сенен жакшылыкты кайра күтпөй эле кыла бер. Карасаң, сага жаманчылык кылдыбы, сен ага жаманчылык кылып ответ кылып бербей эле кой. Сөз сөйлөп чалыш керек банданчы. Эгерде сен бирөөнө жакшылык кылган болсоң, ошо жакшылыгыңдан кайтарым күтпөй эле кой. 5 сом берсең алма, 10 сом бериш керек болчу. Баягы баласы төрөлчү сүйүнчүлөгөндө мен 1000 сом берем, мен балалуу сүйүнчүлөгөсөм, эчтеке бербей койду. Жок, андай болбойт. Бул мусулманчылык эмес, бул пайгамбардын сыпаты эмес. Бул чындык адамзаттын жүрөгүндөгү боло турган нерсе эмес, туугандар. Азыр мен айтып атсам, байкасаңар, мындай жүрөгүңөр башкача болуп, уйкуңар келип атпай каласыңарбы? Анткени бул ушундай улуу сыпаттар да бул периштелер тарабынан адам баласына башкача болуп келе турган нерсе да. Кимге боорукер тууган кереги жок, кол көтөргүлө. Мен ушу адат кылып алдым азыр. Кана кимге боорукер дос кереги жок, кол көтөргүлө. Кана кимге боорукер аял, боорукер кыз, боорукер бала кереги жок. Баарыңарга керек да турабы? Эмне күтсөң ошону бер. Адамдан эмнени күтсөң, ошону бер, аны ошо келет. А келбей калса наразы болбойбуз. Бирок сен берген. Бак өсүш үчүн суу куюш керек. Бак өсүш үчүн суу куюш керек. Тигип коюп туруп, суу куйбасаң болбойт. Кыргызда сөз бар да, карабаса катын кетет. Анан бакпаса мал кетет, туура. Бул эмне үчүн ушундай сөз айтылган? Анткени себеп субхана сен аракет кыл деген сөз. Сен кыл деген. Пайгамбар ушундай. Себеби аны Аллах Таала өзү сүйүп, эң жогорку урматты жана бийиктикти ыйгарган. Аллахым аны хабибим, сүйүктүүм, сүйгөн пендем деп аталган. Деп атап, бардык пайгамбарлардын ичинен өзгөчө улуу даража менен сыйлаган. Ошондон ал Хабибуллах, Алланын сүйүктүүсү деген атка ээ болгон. Алланын сүйүүсүнө жетүү үчүн эмне кылыш керек? Мынчалык деңгээлде пайгамбар эмне кылды? Дешиңер мүмкүн да турабы? Анткени пайгамбарлар адамзаттын ичинен тандалат. Адамзаттын ичинен тандалат. Эми ойлосоңор ошончо, ошол мезгилде мисалы дүйнөсүндө азыр 8 миллиард болсо, ошол 15 кылым мурун, 1,5 миң кылым мурун, субхана адамдар көп болсо бир 2 миллиард болгондур балким. Болсо. Мен оюмчачы. Согуштар боло берди. Ал 1 миллиардтыр кайдан билем. Бирок ошо 1 миллиард адамдын ичинен пайгамбар кылып тандаш үчүн. Пайгамбар эмне деген сыпатка ээ болду десе, пайгамбарыбызды Алла Таала биринчиден албетте адам атадан келаткан, акырында Ибрахимден келип, Ибрахимден Исмаилден келип, Исмаилден келип токтоп, аны ошондон тарап атпайбы? Карасаң 25 ата менен келип туруп пайгамбар болот. Бул алгы пайгамбар зада Алла Таала ошо тет нур башынан эле кылган. Дагы бир нерсеси бар дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Пайгамбарыбыз саллаллаху бир да жол күнөө кылган эмес экен. Анткени пайгамбар зада турабы? Демек, машалла, пайгамбар Аллахтын хабибим, менин досум деп аткан да, сүйгөн пендем. Демек, сиз менен биз дагы ошол кимде ким Аллахтын сүйгөн пендеси болгусу келсе, анда бул жерде айтып аткан Мухаммад аларга айткын: эгер Аллахты сүйсөңөр, мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах кечиримдүү жана боорукер. Болду. Демек, машалла, Алланын сүйүүнө жетиш үчүн пайгамбардын аркасынан ээрчишибиз керек экен.
Hareket kılavuz inşallah. Oylan erimde geride oturup beyişke tazalar giret derdi. Onday көчө bir bala suraydı da, ustaz deydi, siz özünüz taza adam esептейсиз deydi. İlham көрүп кетти да. Мындай эсептеп карасам да таза эмес экенмин, мындай карасам да таза эмес экен. Айттым, эгерде сен мени точно тааныганда мен аркамда элчим эмессиң дедим да. Көрсө баары күнөө момчу экен, толтур экен күнөө. Ойлонуп берип, айттым, сен мени ойлонтуп койдуң дедим да. Мен өзүмдү демек жакшы боло эле экенмин, жакшы болгонго аракет кыла эле экенмин дедим. Жашоо өзү ушундай. Күрөш деп коет го. Эмнеге күрөшүшүбүз керек десе, субханалла, жакшы болгонго. Анан кантип башташ керек деген вопрос пайда болду өзүмөчү. Сизге мындай ой болгон бул, кантип мен оңолом? Кантип мен жакшы мусулман болсом буя? Кантип жакшы күйөө болсом, кантип жакшы ата болом деген ой болду беле? Кана кимде ой болгон, кол көтөрүлө. Машалла, баарыңарды болуптур. Аллах береке берсин. Демек силер момундар экенсиңер, машалла. Силер шайтанга каршы чыккан аскер экенсиңер, машалла. Сен өзүң нафсиң үчүн чоң душман экенсиң. Күн ойлоныш керек. Так. Мен кайсы жеримен кетип калды? Кайсы жеримен субханалла туура эмес кылдым? Бирок сен жакшы эле кылып атасың дагы элечи. Бирок андан да жакшы кылганга аракет кылыш керек. Анткени пайгамбарлык пайгамбарлык мүнөз, машалла, менекен баарыбызда болушу керек экен. Мен таба элекмин, айтам анан өзүмдүкүн. Тапканда айтам мен. Мен чыдай албай кетем, айтып ийем да. Мени айта беришет, бир нерсе кылсаңар айта бересиң депчи. Ана айта берет, токтоп каласың дейт. Ана айтам, эмне токтоп каласың, субханалла. Главный нерсе мындай да, пайгамбардын сонун сөзү бар. Аябай сонун сөз. Машалла. Эгер ушу амал кылып турган болсочу, прямой бешикке киресиңер. Гарантия мен айтам. Амалдын аз болсо да дайым аткарылып турушу Аллахка жагымдуу экен. Дуу деп бир нерсе кыла албайсың да. 5 мал намаз окутасыңбы? Ошо дайыма 5 мал намаз калтырба. Жылына бир күн ораза тутуп атасыңбы? Бир жылда, ора 30 күн. Ушуну калтырба. Калтырба. Күнүмдү эртең менен кечте зикир кылып атасың, ушуну калтырба. Чыгынып калба. Бай атка деле эмен артып тургандан кийин 2 жыл сүзүлгөндө бой ооруп калгандан кийин жылбай коет го. Ошону чыгынып калбай, аз-аздан дайыма кыла берип турган болсок, машалла, баягы не деп койсо жанагындай таваккалчы кырашат деп коет го. Аллага таваккал кылып, сабыр менен акырындан кыла бериш керек экен. Аз-аздан болсун, бирок дайыма болсун. Аз-аздан болсун, бирок дайыма болсун. Токтобош керек экен, иншалла. Амин. Субханака ва хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым баарыбызга хидayet берегин жарык кыл. Пайгамбардын сыпатын, эң көркөм сыпаттарына ээ болушка бизге насип кылгыла.